Köprüden Alarça suusuna kişi sekirip ketти. 10 noyabr 11'den 44 ötkөндө biz sizlerge çağırdık. Bишкек шаарынын Шотар Оставели менен Алтымышев көчөлөрүнүн кесилишиндеги көпүрөдөн болжол менен bir эркек киши Аларча суусуна секирип кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда жерине түнкү саат 01:40 5 куткаруучусу тартылып, издөө иш-чараларын жүргүзүшкөн. Издөө иштеринин натыйжасында сууга секирип кеткен жаран тууралуу маалымат тастыкталган жок. Тышкы карызга жардам берген Умар Мухаммедов мамлекет ыраазычылык билдирсен, мындай демилгени Жогорку Кеңештин депутаты Айнур Алтыбаева парламентте көтөрдү. Анын айтуусунда Жалал Абад облусунун Сузак районунун тургуну Умар Мухаммедов тышкы карызды төгүү үчүн 10 миллион сом которгон. Башкалар деле бюджеттик мекемеде иштегендер деле айлыктарын которуп жатышат. Бирок быйылкы жылдын эсебинен Мухаммедов ири көлөмдө жардам кылды. Андыктан мамлекет ага көңүл бөлүп бир нерсе кылышы керек. Буачан Кыргызстан тышкы карызына акча чогултуу үчүн эсеп ачылган болчу. Ушул тапта тышкы карыздын көлөмү 4 миллиард 169,6 миллион долларды түзөт. Бүгүнкү сиздерге жеткирген кабарыбызга сиздерден сураныч бир дана лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, сөзсүз түрдө унутпастан жандагы коңгуроочону кошо күйгүзө кетиңиздер.